Assalamu alaikum урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге Талас шаарынан 25 сотик участогу менен жаңы салынып келаткан бүтөлек чоң тамды тартып бермекчимин. Трассанын боюнда под бизнеске да өтө ылайыктуу. Дареги мынакей ушул Чубак Сатаев көчөсү. Чубак Сатаев менен эле бир аз күн чыгышты көздө айдаганда эле мынакей Сосронтун тушунда Ленина мындайча айтканда 375. Чыңгыз Айтматов көчөсү 375. Бул жерде туугандар 2 участок экен. Аягына чейин көрүп туруңуздар, аябай под бизнес кылам десеңиздер, ылайыктуу жер экен. Бул участоктун ширинасы 36, огородду көздөй кеткен узундугу болсо туугандар 70 метр туугандар. Анда эмесе баарын тартып бермекчимин, аягына чейин көрүп турабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жерде мынакей азырынча жашап жаткан бир чакан тамы бар экен. Бул жагын болсо байкебиз муна жазап оңдойт экен, ушундай иш кылып турат экен бул жакта гараждар. Мен биринчи эле сиздерге огород жагынан тартып баштайын. Бүтө элек мынакей жаңы салынып баштаган өтө заңгыраган, мындайча айтканда сонун курулган, чыкыйган тамды мен сиздерге башынан аяк тартып бермекчимин. Бул жактарында туалет, гараждары. Мына туугандар, мен сиздерге тартып берейин деген там мына ушул там. Ичине киребиз азыр, пол подвалный кылып, мындайча айтканда бүт сысма пояс, колонналары, бул черепицаларын караңыздар, лист менен аябай кымбат, дорогой салынган экен кыскасы. Баарынан кызыгы туугандар, мынакей огородун караңыздарчы. Шаар ичинен 25 сотик трассанын боюнан, мен оюмча туугандар буну эртерээк аракет кылбасаңыздар, сатылып кетет го бул туугандар. Жашайм десеңиздер да болот, жолдун бою. Баасын деле туугандар аябай кымбат айткан жок, аябай эле арзан айтып атат. Баасын айтып берем мен сиздерге. Мынакей алма бак караңыздар. Канча түп алма бар билбейм. 70 метр узундук деген туугандар, карасаңыздар. Огородтун этеги канчалык узунун көрүп атасыздар. Нар жакта сетка тартып турат. Мынакей бул жакта бүт алма бактар ушундай. Анда эмесе кеттик үйдүн ичин тартып берейли. Үйдүн узун турасын мен сурадым. Үйдүн узун турасы 11,5 12,5 деди, ушундай. Бул жол менен бир 145 квадрат. Бул жактан подвалга да кирсе болот экен. Мен подвалына биринчи тартып берип коеюн. Мынакей туугандар, караңыздар. Мани көрүп коңуздар, монолит. Көбүнчө баягы экинчи кабаттын ортосунда мындай эле доска менен пол кылып коет. Бул жак монолиттенген. Бүт ичтерин баары бөлүнгөн. Бийиктиги дагы жакшы экен. Менимче бир 2,60 2,70 высотаны берген экен. Мынакей туугандар. Үстүн тартып берейин мен сиздерге. Бисмилlah. Опа. Мына туугандар, караңыздар. Ушул колонналарды, смопоистардын баарына мани бериңиздер. Аябай качественный курганбыз дейт. Өзүбүз үчүн курганбыз дейт. Бүт мындайча айтканда архитектурный кылып бүт правила менен курдук дейт. Заливкасы бүтүп калган. Бышкан кыштан. Баса туугандар айтып атат кожоюндар. Бул ичинин баарына мынакей ушундай атайын пеноплекс менен утепление кеткен. Бунун сыртынан чаптап утепление кылам деп убара болбойсуздар. Жалпы комнатасы 1 2 3 4 5 комната. Бул жерде холл, кухня менен 7 комната. Мына туугандар, бул участок, бул там чын эле туугандар мага жакты. Анда эмесе шашылыңыздар. Же болбосо дагы бир варианттарды айтабыз сиздерге. Мындай даяр бүткөн үй болсо алмашабыз деп атат. Бунун ичин бүтүргөнгө бир аз каражатыбыз жетпей турат деп атат. Даяр үй болсо алмашат элек дейт. Арзан айтып жатат. Участокты эле 25 сотикти эгер баасын чыгара турган болсоңуздар эле канча деген акча турат. Мына туугандар, мен сиздерге баардык огороддорун кеңири тартып бердим. Бул жашап жаткан
убактылууча жашап жаткан тамындагы макул силерге ичин тартып берип коеюн. Бул жакта магазин кылып атайын салган экен ушундай. Тегеректе курчалган. Бул жактарында 3 бокс бар экен. Үйдүн ичи. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жакта эми убактылуу жашап үйдү бүтүрүп алсаңыздар, бул үйдү бузуп салса деле болчу да экен. Бирок жашап турса болот. Жерим баары пол. Бул жагы мынакей зал. Бул жагы спальни. Бул жери холл. Бул жагы кухня. Туугандар, бул там участок жакса, төмөндөн номерге чалыңыздар. Биз сиздердин звоноңуздарды күтөбүз. Видеого лайк басып коюңуздар. Жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар, туугандар.